Өлкө аймагында акыркы убактарда болуп жаткан кылмыш, кырсык окуяларын, жол эрежелеринин коопсуздугун чагылдырган телекөзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бул жолку чыгарылышта Бишкек шаарында өткөрүлгөн рейдтик иш-чарада мас абалында унаа башкарган, айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкарган жана башка бейбаш айдоочулардын жоосунсуз жоруктарын көрсөтөбүз. Борбор калабызда өткөрүлгөн рейд учурунда Чу дегенде эле бул Nexia Daiwa үлгүсүндөгү унаа токтотулду. Токтоткон учурда айдоочунун айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты. Бирок айдоочу инспекторлорго эч кандай каршылык көргөзбөстөн, мыйзам өкүлдөрүнүн айтканына макул болуп, унаасын айып короосуна алып жөнөштү. Айып кароосуна барган учурда инспекторлор айдоочуга тийиштүү протокол түзүп беришип, унаасын айып короосуна токтотушту. Вас протоколда көрбөйсүңбү? Ал эми сиздер көрүп жаткан күмүш түстөгү Toyota үлгүсүндөгү автоунаа мамлекеттик номерге жарык берүүчү жарыктары иштебей келе жаткандыгы үчүн токтотулган. Я нарушил, потому что там не горят номера. Зачем за это снимать? Токтоткон учурда алган эмес айдоочу айым унааны мөөнөт өткөн Бириккен Араб Эмиратынын айдоочулук күбөлүгү менен башкарып жүргөн. Вот мои права. Туралы документ, просто я канча айга просрочен экен правам, ошон үчүн. Мыйзам талабына ылайык. Ал учурда унаа убактылуу токтотуучу айып короосунан орун алат. Ал эми бул ак түстөгү унаа туурасында айта турган болсок, айдоочусу мас абалында деген шек менен токтотуп, инспекторлор наркология бөлүмүнө алып келишкен. Байке состоянием көрүп атасызбы? Мына коңузчу байке. Байке, пожалуйста. Адрес. Үйрөп атпайм байке. Айта берейин. Болду? Жок. Үйлөнсүң. Кайра үйлөнөм. Не байке? Наркологиялык тийиштүү текшерүүдөн өткөрүлгөн айдоочунун мас абалында экендиги аныкталып, унаасы айып короосунан орун алды. Бул күмүш түстөгү унаа инспекторлор тарабынан унаага ашыкча жүргүнчү салып бара жаткандыгы үчүн токтотулду. Токтоткон учурда айдоочуну жандап келе жаткан жүргүнчүлөрдүн бири унаадан түшүп, мен дагы силерге окшогон мыйзам өкүлүмүн деген бир топ сөздөрүн айтып жатты. Чеке баланы саласың. Сүйөт. Мен тойдон келатып, чеке баланы саласам не болот? Сен баланы саласың болбойбу? Ачыгын айтайынбы, бачка? Мен деле көп жыл органда иштегем болсо. Өзгөдө иштегем. Просто мен чоң иши. Жаспайлы коюп зачем? Бирок кайсыл жерде иштесең деле мыйзам баарына бирдей. Инспекторлор айдоочуга жеринен протокол түзүп, эскертүү беришти.
көрүп турган бул көрүнүш күмүш түстөгү унаа шаардын көчөлөрүнүн биринде айдоочусу мас абалында деген шек менен токтотулду. Организованное акционерное общество «Северэлект». Токтоткон учурда айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан айдоочунун мас соосун тактоо максатында наркология бөлүмүнө алып барууга туура келди. Там идет реакция, что ты можешь? Реакция. Какая реакция? Наркология бөлүмүнө алып барганда айдоочу наркологиялык тестти алдоого аракет кылдыбы? Биринчи текшергенде туура эмес жыйынтык чыкты. Бирок наркология бөлүмүнүн адиси кайра текшерүү керек деген жыйынтыкка келип, кайрадан текшерүүгө алышты. Она сейчас пойдет. Ну хорошо, давайте подождем. Алмаз, что ты тут еще голову будешь морозить? Жвачку выкинь, выкинь жвачку. Какую жвачку? У меня нет жвачки. Куда ты ее делал? Хорошо, еще раз дайте ребенку, да пусть подует еще раз. У него он идет реакция. Еще раз. Вот вы покажите. Людмила Антоновна, дайте ему, да вы что, не видите, что ли? Все видят, а ты нет, да? Давайте я кровь сдам. Сейчас и кровь сдашь. Давайте. Дайте ему, пусть еще раз подует. А у меня пеноклада там зачем мне? У меня пеноклада, как ты там, не знаю, что. Пеноклад, он сам говорит. Вот там, он. Реакция пошла сразу. Ну, они обе у него положительные. Экинчи жолку текшерүүнүн жыйынтыгы айдоочунун мас абалында экендигин тастыктады. Ал эми айдоочуга мыйзам чегинде протокол түзүп берип, унаасы айып короосуна токтотулду. Бул Лекс сүлгүсүндөгү жол тандабас рейдтик иш-чара учурунда токтотулду. Токтоткон учурда айдоочунун күбөлүгү жана тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Бирок айдоочу унаа меники эмес деген үмүттө ар кандай шылтоолорду айтууга аракет кылып, камера жок сүйлөшөлү деп тайсалдаганы менен мыйзам талаасында кур шылтоо жардам бербесин жакшы билебиз. Я назад только сдал, все, разницы нету.